Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили боюнча конституциялык мыйзамга президент Садыр Жапаров кол койду. Мына ушул мыйзам кимдерге кандай укуктарды берип, кимдерден кандай милдеттерди талап кылат. Жалпы эле мамлекеттик тилге байланыштуу ушул жана башка маселелер тууралуу бүгүн кеп кылабыз. Ал үчүн биз бүгүн маектешүүгө президентке караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Каныбек Осмоналиев мырзаны чакырганбыз. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы. Келиңиз анда биз дароо эле баштайлы. Алгач көпчүлүккө элге түшүнүктүү болуш үчүн мына ушул жаңы мыйзамда долбоор учурунда кандай негизги өзгөртүү болду? Эмне өзгөрдү? Кандай талап басым кылычу? Кичине тарыхты айтып койсок болбойт. 1989-жылы 20 сентябрда Советтер Союзунун учурунда биринчи жолу мамлекеттик тил жөнүндө мыйзам кабыл алынган. Дагы ошол мыйзамда мамлекеттик тилдин статусу кыргыз тилине берилген. Бул Орто Азиядагы союздук республикалар үчүн абдан чоң бум болгон, абдан чоң жаңылык болгон. Биз биринчи кабыл алдыганбыз да, ошол кездеги аталарыбыз, агаларыбыз, депутаттарга рахмат айтсак болот. Тилекке каршы ошол мыйзам мынакей 34 жыл болду. Өзүнүн баягы канат куйругун кеңири жайып, мындай иштеп кете алган жок да. Bunun sebebi ben elmeden görüp atam. Bunun sebebi баягы эгемендүүлүк алгандан кийин 91-жылы кечтирбестен кайтадан караш керек болчу. Ошол эле кезде мыйзамда анткени биз эгемендүү мамлекет болдук. Мурун чоң Совет империясынын эле бир союздук республикасы болсок, биз эми эч кимге баш ийбеген, көз каранды болбогон, Бириккен Улуттар Уюмунун татыктуу мүчөсү болгон мамлекет болдук. Ошого карабай, ошону эске албай, ошол мыйзамды Советтер Союзунун учурунда кабыл алынган мыйзамды жаңы кырдаалга иштетүүгө аракет кылдык. Эми ал мыйзам иштебей койду да. Анткени кээ бир эмелери бар. Баягындай бир шарттары бар. Мисалы, муниципалдык жана мамлекеттик кызматкерлер мамлекеттик же расмий тилде сүйлөшөт, билиш керек. Же деген сөз кыргыз тилин түп тамырынан бери кыркып келди да. Анткени орус тили ыңгайлуу болду. Биз баягы көнгөнбүз бардыгыбыз. Же болбосо иш кагаздар, расмий иш кагаздар. Расмий иш кагаздар мамлекеттик же расмий тилде жүргүзүлөт дагы. Мына ошону менен бүт кагаздарыбыздын бардыгы орус тилинде кетти. Казактар, өзбектер, тажиктер, түркмөндөр, кошуналарыбыз эмне кылышты? Алар күтүп турушту дагы эгемендикти алгандан кийин дароо мыйзамдарында бир гана тилдин гегемониясын орнотуп алышты. Бул жерде эч кандай нацисттик, улутчулдук, андай мындай нерсе жок. Бул жерде байкуш кыргыз тилин сактап калуунун аракети. Мен таң калам. Мен өзүм физик математикмин. Мен физик математиктердин докторумун. Эстонияда 9 жыл жашап, ошол жерде кандидат доктор наука болгон киши келгенде, ооба түшүнүп атканмын. Өзүмдүн ишим бар болуп түшүнүп атканмын. Бирок эч кандай чыгынбай коюшту. Ошол мына бүгүн быйылкы жылга туура келди да. Өзгөчөлүгү жөнүндө сурап атасыз. Өзгөчөлүктөр абдан чоң. Баягы же деген нерсени алып таштадык. Биринчиден, бул жерде бир өңчөй жазылды, бир тектүү жазылды. Мен бир топ материалдарды даярдап келдим. Мынакей менин колумда ошо кече президент кол койгон мыйзам турат, орусча, кыргызча. Азыр ар кандай спекуляция болуп атпайбы? Мен дароо эле ийинин үстүнө чекит коюп коеюн деп атам. Бул жерде экинчи берене бар. Экинчи беренеде расмий тилдин жана башка тилдердин пайдаланылышы деп турат. Мына кече биздин оппоненттер улам Сергей Лавров өзү баш болуп, Россиянын тышкы иштер министри айтып атышпайбы? Орус тили эметип атат, басынтырылып атат деп. Биринчи эле пунктунда жазылып турат. Кыргыз Республикасында расмий тил катары орус тили пайдаланылат. Бул эмеде да бар, конституцияда да бар. Расмий тилди пайдалануу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына да каралган тартипте жүзөгө ашырылат. Анан экинчи пунктунда башка тилдерди дагы айткан, биздин этностордун тилдерин. Мындайча айтканда, бул толеранттуу, демократиялуу эле мыйзам. Көбү окубай жатышат да, эми өзгөчөлүктөр боюнча. Ошол 21-жылы 11 апрелде биз жаңы конституция кабыл алдык. 11 майда ошол эле жылы, эми 11 январда эл референдумга катышты дагы биринчи жолу 30 жылдын ичинде биринчи жолу бизге президенттик башкаруу керек деген өзүнүн ыкыласын билгизди. Ошол 11 апрелде кабыл алынган конституциянын 13 беренесинде жазылып турат. Мамлекеттик тил катары кыргыз тили саналат. Кыргыз тили мамлекеттик тил атайын конституциялык мыйзам менен тескелет.
Экинчи пунктунда орус тили расмий тил катары болот. Үчүнчү пунктунда баардык тилдерге кам көрүлөт деп турат. Ошонун негизинде кечээ кабыл алынган президент кол койгон мыйзам өзүнүн азыр абдан актуалдуулугу болуп, массалык маалымат каражаттары, масс медиа баардыгы азыр ошонун үстүндө мындай абдан көп көңүл буруп аткандыгы. Мен эгерде мүмкүн болсо кыскача баягы жаңылыктарын айтып берейинби? Албетте. 3-берененин 2-бөлүгү мамлекеттик жөнүндө мыйзамдар Кыргыз Республикасынын жарандарына, Кыргыз Республикасында туруктуу жашаган чет өлкөлүк жарандарга жана жарандыгы жок адамдарга жайылтылат, бирдей жайылтылат. 4-беренеси бар. Мында мамлекеттик тилин пайдалануу чөйрөлөрү аныкталган. Тактап айтканда мамлекеттик тил милдеттүү түрдө колдонулууга тийиш экендиги катары төмөнкү чөйрөлөр белгиленет. Мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, менчиктин баардык формаларындагы ишканалар, мекемелер жана уюмдар. Шайлоолорду жана референдум даярдоонун өткөрүү процесси баягы Центр избирком же болбосо Бор шайлооком, Кыргыз Республикасынын сот өндүрүшү, куралдуу күчтөр, укук коргоо органдары, Кыргыз Республикасынан катышуучу болуп саналган эл аралык келишимдер түзүүдө биз эми баягы орусча түзүп келгенбиз, эми кыргызча түзөбүз, бирок орус тилинде да түзөбүз, керек болсо англис тилинде, 3 тилде түзөбүз. Кээде ушул жерде абдан чоң баягындай бир дебаттар болуп атат да. Мисалы үчүн кыргыз тилинде Америкага кат жазсаңар, эмне кыргыз тилинде жазасыңарбы? Кыргыз тилинде жазсаң эмне болуптур? Америкалыктар азыр дүйнөдөгү баардык тилдерди которуп, жогорку деңгээлге чыгып алган, Бириккен Улуттар уюмдары деле. Ченемдик укуктук актылар иштеп чыгууда, иш кагыздарын жүргүзүүдө жана документ жүгүртүүдө кыргыз тили, мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өзүнө башка органдардын, менчиктин баардык формалардын, мекемелердин, уюмдардын аталыштары кыргыз тилинде, географиялык аталыштар, топонимика объектилери, адамдын аттары, товарлар жана кызмат көрсөтүүчү нотариалдык конторалар, албетте бул жоболдоштурушат. Билим берүү, илим, маданият чөйрөлөрүндө телекөрсөтүү, радио уктуруп программалары, жалпы маалымат каражаттары, китеп басып чыгуу, компьютерлик программалар, веб-сайттар, интерфейстеринде алардын, эл алдындагы иш чаралар, жарнама, транспорт, киргизүүлөр теле чөйрөсүндө. Демек, мына Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын орнотулган башка чөйрөлөрдө. 11-берене абдан кызыктуу мамлекеттик жана мамлекеттик эмес уюмдардын аталыштары, Бирлешкен Чет өлкөлүк уюмдардын аталыштары мамлекеттик тилде деген эмеси бар, нормасы бар. Эң дискуссия болуп аткан бул 5 жана 10-берене. 5-беренеде муниципалдык жана мамлекеттик кызматкерлер мамлекеттик тилди милдеттүү, мамлекеттик тилде иш жүргүзүшөт деген. Ушул баардык жерде ошо эме болуп атат да. Эми биз эми орус тилинде сүйлөгөн гений бала болсо, аны биз иштете албай калабызбы? Айланайын, орус тилинде сүйлөгөн гений балага 34 жыл убакыт берилген кыргыз тилин үйрөнгөнгө. Гений бала биринчи тилди үйрөнөт. 5-6 тилде сүйлөйт гений. Кандай дейсиңер? Бул жөн эле баягы саясий бир бандай бир содагерчилик болуп атат да. 10-берене. 10-беренеде мамлекеттик баягы расмий иш кагаздар биринчи мамлекеттик тилде жазылат. Андан кийин мыйзамга ылайык талап боюнча расмий жана башка тилдерге которулат. Ушундай өзгөчөлүктөрү бар. Даба сот органдары мына жерде саналып атат. Прокурорлор, адвокаттар, нотариустар, жогорку окуу жайларынын баардык менчиктүү жетекчилери, анын кызматкерлери, билим берүү мекемелеринин башчылары, мамлекеттик жана муниципалдык саламаттык сактоо мекемелеринин медициналык кызматкерлери эми элементардык деңгээлде болсо дагы мамлекеттик тилди билиш керек. Эми ушул жерден биз ошол көп талкууланып аткан суроого жооп кылалы. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматкер кыргыз тилин, мамлекеттик тилди жетиштүү деңгээлде билбегени аны кызматынан бошотууга негиз боло алабы? Негиз боло алат. Ал жаңылык эмес. Айтмакчы, биринчи болуп мына мыйзамга кирген эмес ал. Ал 5 жыл мурун эле 2018-жылы өкмөттүн атайын токтому менен мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер мамлекеттик деңгээлде тесттен өтүш керек деген талап бар. Bizde Kırgız test mekemesi al hazır bizim komisyanın karamağına öttü. Oşonda monday punktlar var. Özü Kırgız test 5 punkt boyunca, 5 dengel boyunca sertifikat verir. A1, A2, B1, B2, S1. Bunun bu yıl 5 yıldığını ötkörüyoruz Kırgız testin tüzülgönünce. Oşonda 2019 yılga çeyin A2 dengeli bilim mildetli olgun.
2020 жылга чейин B1 деңгээлин билүү милдеттүү болгон только муниципалдык жана мамлекет кызматкерлери үчүн. Анан 2021 жылдан баштап B2-ни билүүгө милдеттүү болгон. Вот ошондо уже сиздин берген сурооңузга жооп ушул да. Эгерде B2-ни мамлекеттик муниципалдык кызматкер билбесе, биле албаса, анда ал кызматтан бошотулат. Ачыгын айталычы. Кызматтан бошотулат. Бизнеске кетет. Картежник болобу, ал өзү билет. Дагы убакыт берилеби аларга? Эч кандай убакыт берилбейт. Мыйзам күчүнө кирди. Болду, бүттү. Убакыт 34 жыл берилген. Ата-энесине берилген, өзүнө берилген, башка жактарга берилген. Жөн эле 10 астык, тогот постук авось деп эле жашап келишкен да. Эми ушул жерде титулдук жана титулдук эмес улуттагыларга айырма болбойт экен да демек. Эч кандай айырма болбойт. Титулдук эмес деген терминди колдонбогула деп чакырат элем мен. Бардыгыбыз Кыргыз Республикасынын бирдиктүү, теңдүү жарандарыбыз деген себеби мыйзам кандай иштейт турбуз? Мыйзам президенттен баштап бөбөккө чейин иштейт да, туура, бирдей иштейт. Бул деле мыйзам да. Бул да бул конституциялык мыйзам болуп атат. Президентибиздин акыркы маектериндеги маалыматтарга токтолсок, ушул мыйзам боюнча сөз кылып жатып, мугалимдерге жана медицина кызматкерлерине тиешелүү эмес дегендей сөз айтты. Ооба, айтты. Мен президенттин сөзүн толугу менен колдойм. Ал киши эми баягы кыска интервью берди. Тиешелүү эмес дегени кандай түшүнүш керек? Өзү мугалимдер менен врачтар мамлекет кызматкерлери эмес. Мына норма мамлекет кызматкерлерге берилип атпайбы? Ошон үчүн президент эң эле туура айтты. Өзү чынында мамлекеттик кызматкерге өзүн даярдаган бала, кыз ал эки тилди билиш керек. Башынан эле кеминде кыргыз тилин биринчи кезекте, анан кийин орус тилин. Англис тилин билсе андан жакшы болот. Бал өзүнүн өзгөчөлүгүнө карата. Мисалы үчүн МИДте айталы кандайдыр чет мамлекеттин тилин билбеген деле болтураштар иштеп жүрбөйбү? Вот ушулардын баардыгы чет ошол өзү барган мамлекеттин тилин билбеген элчилер жүрбөйбү? Мына көрдүңүзбү? Мына мыйзамдын күчү эмнеде? Бул мыйзам эмне үчүн резонанс туудуруп атат? Мына азыр иштей баштады, бир жума болду иштегенине. Бул мыйзамдычы. Эми бул күчүнө кире баштайт. Башка маселе, биз буну баягындай бир абдан аяр мамиле кылып, мыйзам чегинде колдонуп кете алабызбы? Же аша чаап кетебизби? Ошо мен да ошондон коркуп атам да, аша чаппашыбыз керек да. Бул жерде орус тилин мазактаган, орус тилин басынткан бир берене болсо мага көрсөткүлөчү. Тескерисинче, кыргыз тилдин азабы жөнүндө мыйзамды айтат элем бул. Орус тили моундай деңгээлде болуп, кыргыз тили моундай деңгээлде болуп атат да. Биз буну деңгээлге көтөрүп, буну ошого жеткирелдеги аракет кылып атабыз. Анткени биз Кыргыз Республикасыбыз. Ооба, сиз өзүңүз да буга чейин кеп кылып кеттиңиз. Россиянын тышкы иштер министринин оозунан дагы мына ушул биздин мамлекеттик тилге байланыштуу, жаңы мыйзамга байланыштуу пикир айтылды. Сиз мамлекеттик тил боюнча комиссиянын төрагасы катары өзүңүздүн пикириңизди айтсаңыз, мына ушул көз карашты айтуу бул башка көз карандысыз өлкөнүн ишине, саясатына кийлигишүү болдубу? Кийлигишүү болду деп эсептейм. Болгондо дагы эгерде кандайдыр бир Россиянын катардагы профессору же болбосо саясатчысы, балким эркин журналисттер айтса жарашмак. Буну Россия Федерациясынын тышкы иштер министри айтып атат. Менимче ал кишини абдан чоң мындай бир ыңгайсыз абалга алып келип коюшту да. Биздин президент ачык айтпады, мыйзамды окубай калган окшойт дегендей кылып. Мен ага толугу менен кошулам. Бул эми ошол тышкы иштер министринин ушул функциясына деле кирбеген нерсе айтылып калды да. Бул жерде капа болуштун деле кереги жок. Биз биринчи кезекте өзүбүздүн эгемендүүлүк статусубузду эске алышыбыз керек да. Аны ошого жараша жооп беришибиз керек. Менимче тышкы иштер министри өзүнүн нотасын жибериш керек болчу. Дароо эле. Мисалы үчүн Казакстанда алалы. 1-сентябрь 2022 жылдан баштап мектептеринде бир дагы башка тил окулбайт. 1-класстан 3-класска жалаң гана казак тилинде окулуп атат. Ошо кабарыңыз барбы? 1-класстан 3-класска, 4-класска чейин деп коелу. Орус мектептерде казакча окуп атышат. Математиканы да бардык предметтерди. Бул казактар жыргап кеткенине буну киргизишкен жок. Мен буну абдан чукул, абдан катуу чара деп эсептейм. Биз кыргыздар орус тили боюнча, Россияга таланттуулук боюнча менимче эч ким эң алдыда турабыз да. Бул жерде башка маселе. Биздин тилибиз качанга чейин ушинтип отуруп, анан жоголуп кетүү коркунучтуу кеп делип атпайбы? Кептин баары ошондой болот да. Ошон үчүн Лавровдун тигиндей айтканы бир аз олдоксон болуп калды деп айтам. Биздин президентибиз абдан жеткиликтүү, жакшынакай жоопторду берди.
Башка маселе, айланайын кыргызстандыктар, мен силердин аксакалыңар катары мындай саясий шоу, саясий кандайдыр бир пиарларды токтотуп, андан көрө ушу эки тилди бири-бирине жакындаштырып, мен ушундай айтат элем, кыргыз тили менен орус тили бири-бирине жашай албайт Кыргызстанда. Башка маселе, кыргыз тили жоголуп кеткенде болуп турбайбы? Андан көрө орус тилин дагы, кыргыз тилин дагы жарыштырууда үйрөнгүлө. Бул мыйзам негизинен муниципалдык мамлекеттик кызматкерлерге абдан катуу эме берип атат. Мен бир-эки статистика келтирип коеюн деп атам, ушул Акипресс аркылуу. Мен келгениме мына 1 жыл 2 ай болду. Келип эле дароо мен ушул иш кагаздардын абалы кандай экен, кээ бир министрликтерде деп көрдүм. Мисалы үчүн экономика министрлигинде иш кагаздарынын кыргызча өлүшү болгону 8% түзөт экен. 92% орус тилинде. Болгондо Чаткал, Алабука, теги алыскы райондорго орус тилинде жиберилет. Анан ал байкуштар мен бардым да, мына кечээ эле Чаткалдан келдим. Орус тилинде келсеңиз, орус тилинде жооп беришиңиз керек, орус тилинде дейт. Анан мен айттым, кайсы мыйзам негизинде? Стереотип болуп калганда. Стереотип. Анан эмне кыласыңар десем, мектептердеги орус тилчи мугалимдерге жардамга чакырып атабыз. Мына көрдүңүзбү кандай? Вот ошол. Анан бирок жакшы эме дагы бар. Мисалы үчүн 22-жылдын жыйынтыгы боюнча каржы министрлиги, финанс министрлиги ошол эле көрсөткүч 22% болгон да, кыргыз тил иш кагаздарынын. Азыр биз абдан катуу бурадык, абдан катуу эме кылдык, бирок министр абдан жакшы тапшырма берип иштешти. Мына жарым жылдын ичинде билесиз канчага чыгарышты? 82%га чыгарышты. Демек колубуздан келе турган нерсе экен да. Азыр мына мыйзам бардыгын ошого мажбурлайт да. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматтар күчтүү кадрларга муктаж. Алардын арасында чет өлкөдөн жогорку билим алып келген же болбосо чет өлкөдөн келгендер болушу мүмкүн да, баягы Кыргызстандын жараны бирок кыргыз тилин тийиштүү деңгээлде биле албаган күчтүү чет өлкөдөн келген кадрлар болуп калышы мүмкүн. Мен ушул сурооңор өлтүрүп атат да меничи. Күчтүү жаран ошол жерден эле кыргыз тилин унутпай даярдап келет өзүн. Даярданыш керек да, туурабы? Биз ошонун мажбурлаган таласын түзүп атабыз. Күчтүү адам жарым жылда мамлекеттик тилди үйрөнө алат. Кыргыз болобу, орус болобу, башка. Бул жөн эле спекуляция, жөн эле соодагерчилик деп эсептейм. Ал киши өзүн күчтүүмүн деп айтпай эле койсунчу. Кыргыз тилин моюн толгоп, кыргыз тилин үйрөнө албаса. Америкадан келген кызыбыз, мына Американын элчилигинде канча дейт? 7 айда, 8 айда кадимкидей сүйлөп калыптыр. Американын элчилигинин бас мускатчысы. Дагы бир немис кызыбыз бар, Кримвалд деген. Ал азыр өзү университетте эле бүтпөптүр. Мен өзүмө кеңешчи кылып алдым. Кыргыз тилинен сабак өтүп атат үйүндө. Акысыз. Кыргыз тилинен өзү немка. Орусчаны деле немисканы суудай сүйлөйт экен. Бу жерде төрөлүптүр, Казакстан төрөлүптүр мына жаныбызда. Биздин жаран. Мына көрдүңүздөрбү? Бул жөн эле соодагерчилик, спекуляция, моюн толгоочулук, керек болсо оонабастык, кенебестик деп айтам да мен. Андай күчтүү кадрдын бизге кереги жок. Эгерде ошол күчтүү кадр болуптур, мен иштей албайм деп кете турган болсо, ордуна мамлекеттик тилди, расмий тилди билген 20 уул келбесе, же болбосо кыздарыбыз келбесе, мени күнөөлөгүлө. Азыр толтура мамлекеттик тилди, бирок жумуш таба албай жүрүшөт. Эми мына ошол жаңы мыйзамдын аткарылышы кантип көзөмөлгө алынат, канча убакытта кандай жыйынтыктарды күтүп жатасыздар? Мамлекеттик тил жөнүндөгү мыйзам күчүнө кирди. Буга эч кандай убакыттын кереги жок. Азыр менимче биринчи орунга мамлекеттик кадр кызматы чыгыш керек. Государственный кадровая служба деп коюнчу, ГКС. Вот ошол эменин кызматтын эмеси бул, милдети. Андан кийин ар бир министр, ар бир ведомствонун башчысы, президенттин ыйгарым укуктуу өкүлдөрү, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу кызматкерлери катуу талапты коюш керек. Бул жерде дагы абдан мында бир метайымдык тактиканы колдоно башташты да. Эми ушу мыйзам иштеп кетишине канча убакыт керек деп. Мен айттым, болду, убакыт бүттү, кече бүттү убакыт. Азыр жөн эле жумуштан айдай бериш керек. Сен иштей албайсың. Орунду бошот, ордуңа 10 киши келет, кыргызча, орусча сүйлөгөн деш керек. Дагы бир нерсе, ырыс мен былтыр президенттин тапшырмасы боюнча министрликтердин борбордук аппаратынын кызматкерлерине диктант жаздырдым. Жат жазуу.
Мисалы үчүн бир министрликте, социалдык коргоо министрлигинде 37 кызматкердин 15-и эки алышты. 15-ин дароо эле жумуштан айдаш керек болчу да. Жок, кээ бирлер кызматтан көтөрүлүп кетиптир азыр. Мына бул кайдыгерлик, министрдин жоопкерчилиги. Экинчи мисал, экономика министрлиги 8% иш кагаздар жүргүзгөн. Бөлүм ачыптыр. Мамлекеттик тил боюнча бөлүм ачып, 4 киши иштейт экен. Башчысы бир сулуу кызыбыз экен, өзү кыргызча билбейт. Мына көрдүңүзбү кандай мамиле? Эгер ушундай мамилени дагы сиз айткандай, же болбосо башка журналисттер суроо бергендей, дагы жарым жыл берип коелу, дагы 2 жыл берип коелу деп дагы 30 жыл жүрөбүз да. Ошон үчүн мен эми бул жерде атайын орусча айтайын деп атам. Закон суров. Но закон. Бул Рим империясынан бери келе жатат да. Ошон үчүн менимче азыр абдан чоң резонанс болот. Биз аны көтөрүшүбүз керек. Бардык мыйзам чегинде болуш керек. Эмне үчүн өзүнүн функционалдык милдетин жакшы аткара албаган кызматкерди жумуштан айдайбыз дагы, анан кийин мамлекет тилди билбеген кызматкерди ой бул гений деп анан отуруп анан орусча жазып бүт баягы көрсөткүчтөрдүн баарын артты көздөй кетирип атат. Азыр орус тилдүү улуттар кыргыз тилин укмуш эмете башташты. Мына 1 жылдан бери мен сезип атам. Биздин эшигибиз айрылайын деп калды. Окуп атышат, жанталашып атышат. Менимче ушул тактикага өтүш керек. Мына ушул буга чейин айтылган маселелерди булайда буга чейинки отчеттордо угуп көрүп келатабыз. Мамлекеттик тилди өнүктүрүүгө мынча каражат бөлүндү, мындай иш-чаралар өткөрүлдү, мындай масштабтуу бир мааракелер өттү деген. Бирок иш жүзүнө практикага алып келсек, мисалы сиз буга чейин айттыңыз да, кайсы бир министрликте мамлекеттик тилде иш жүгүрдү, мынча пайызга жогорулады деп. Бирок ошонун сапаты кандай болуп жатат? Айтайын дегеним, мен өзүм кесибиме байланыштуу, мисалы мамлекеттик ведомстволордун, министрликтердин басма сөз кызматтары, расмий сайттар менен тыгыз кызматташабыз. Бирок ошолорду окуп отуруп, мен өзүм кыргыз тилин абдан жакшы билген жаран катары мен толук түшүнө бербейм. Анткени абдан оор, анан орус тилинен кыргыз тилине которгондо дагы чоң маселе жатат. Бардыгы туура деп айтууга да болбойт. Котормонун дагы эрежелери, түрлөрү бар эмеспи? Бул биринчиси да, ошол расмий иш кагаздарынын сапаты боюнча бир маселе, биз көп жылдан бери чогулуп келген. Анан экинчи маселе, ооз-эки турмушта күнүмдүк колдонгон тилибиз. Мисалы, көп узабай эле жогорку кеңешти мисал кылып көрсөк, бир депутатыбыз чыгып алып, бир чоң маселени көтөрсө, жарым сөзү орусча, бир сүйлөмдөгү жарым сөздөрү кыргыз тилинде кетет. Ошол эле кичинекей балдар, мисалы, ата, апа деп кайрылганын ордуна мама, папа деп кайрылат. Бул эми канчалык баналдуу көрүнгөнү менен, бирок эң чоң маселе болуп жатпайбы? Кыргыз тилинин кандай улуу, кандай терең экендигин мен өзүм башыман өткөрдүм. Мен 30 жыл бир китеп жаздым. 30 жыл Эстонияда баштаганмын, мурдагы жылы чыгардым. 2 том, аяк-баяк 1200 бет болду. Ал китеп Альфред Нобель жана физика деп аталат. Нобель сыйлыгын алган, Рентгенден баштап 20 жылга чейин Нобель сыйлыгын алган физиктердин өмүр баяндары жасаган иштери баарын кыргыз тилинде, бир формуласы жок, кара сөз менен, жалпак тил менен жеткирүүгө аракет кылдым. Кыргыз тилиндеги байлык, ошо бир эле сөздүн синонимдери укмуш экендигин эме кылдым да, изденип, аны жогорку деңгээлге алып чыгуу маселеси турат. Бул жерде сиз туура айтып атасыз. Ошондой келегей тил менен эле чампалап жазып, кээ бир министрликтерден кыргызча келген каттарды көрүп алып күлкүң келет бир чети. Күлкүң келет, анан ыза болосуң да. Ушул маселени азыр колго алабыз эми. Башка эме айлабыз жок. Бирок укмуш сонун жазган кагаздар дагы бар да. Демелечи, ошого ыклас кылбай жатабыз да. Кептин баары ыклас деген сөздү түшүнөсүңөр да. Ошол берилбей жатабыз да. Ошону биз алдыга алып чыгышыбыз керек. Мына каржы министрлиги 22%дан 82%га көтөрдү. Бирок ошо 82%дын ичиндеги сапаттуулук кандай болуп атат? Мен кечээ чаткал менен алабыкка ошон үчүн бардым, атайын. Кыргызча жазышат, бирок ал жерде ооа дегенде ооа деп, баягы ушинтип айт деп келип уже жаза башташыптыр. Вот ушунун баардыгы биздин Илимдер академиясынан баштап мектептерге чейинки милдет болот. Мына ал мыйзам атайын бир нерсе бар айтмакчы. Баягы туура жазуу, сабаттуу жазуу боюнча да милдеттендирилет деп. Ушулардын баардыгына ар бир нерсине жобо жаздырып баштадым мен кечээден бери баштап. Ошол жобо өкмөттүн кароосуна киргизилет дагы, өкмөттүн башчысынын колу менен бекитилет. Ошол жобого ар бир министр жооп берет.
ар министр жооп берет. Орток адаби тилди карманышыбыз керек. Ал Касым Тыныстановтан бери карманып келгенбиз. Анан мына эгемендүүлүк алгандан кийин эле ошо силер журналисттер баштап, кыргыз тилдүү журналисттер баштап, кээ бир гезиттерди окуп алып үрөйүм учат. Кандай сөздөрдү пайдаланып атканы. Хай сайракан, анандай бир нерсе, андай мындай. Муну көрдүңүздөрбү? Ошол кыргыз тилинин өзүнүн актуалдуулугу, өзүнүн кадыр баркы төмөндөп кеткендиги үчүн мамлекеттик деңгээлден баштап жөнөкөй сөздөргө чейин баягында өтө эле эркин болуп алганбыз. Мен эркин деп айтпайм бул көрүнүштө. Эң баш болуп алганбыз да. Ошондуктан мамлекеттик стандарт бул жерде биринчи кезекке билим берүү министрлиги менен маданият министрлиги чыгат. Биз аларды керек болсо мажбурлайбыз. Себеби мыйзамды аткарышсын. Мыйзамды аткарбаса иштешпесин. Бул жерде баягы фронтко жөнөгөндөй эле акыбал болуп атат. Эгерде биз башынан ушул чараны көтөрүп, колго алып, мамлекеттик чоң ушундай бир ыйык милдет экендигинде көзгө сайып ар бирине көрсөтпөсөк, анда мына жасаган иштерибиз, кабыл алган мыйзамыбыздын кадыр баркы бир тыйын да. Кыргыз тилибиздин азыркы илимде, заманбап технологияда, санариптик технологиядагы абалы кандай деп сүрөттөйт элеңиз? Азыр көтөрүлүү жолуна түштү деп айтат элем акыркы 4-5 жылда. Азыр кыргызча университеттерде физикадан баштап бардык так илимдер, табигый илимдер кыргыз тилинде окутуу модага айлана баштады. Мода деп мен мындай бир аз жеңил ойлуу сөздү пайдаланып атам, анткени бул көбүнө түшүнүктүү болот да. Мисалы үчүн Кыргыз мамлекеттик университетинде, Ош мамлекеттик университетинде, Кыргыз техникалык университетинде жалпы физика, математика, химиянын жалпы курстары кыргызча окутула баштады. Бирок дагы эле мындай да, дагы эле баягы баягындай бир оонабастыгыбыз да. Мисалы үчүн мен механиканы кыргызча окуйм азыр улуттук университетте. Андан кийин атомдук физиканы кыргызча окуйм. Ортомдо электродинамика, электричество, оптика дегенди орусча окуп атышат да. Ошол эле группага. Эмне кыргызча окубайсың? Десем мен кыргызчаны анча эме кылбайм. Өзү кыргызча түшүнөт. Тос көтөргөндөн баштап жомокко чейин кыргызча айтат. Бирок физикага келгенде ушундай стереотип болгондо андачы өзү илимдин доктору, илимдин кандидаты. Жок мен орусча окуп коеюнчу. Оңой. Кандай оңой? Интернеттен көчүрөт да барып окуй салат. Мына көрдүңүзбү? Ушулардын баардыгын мыйзам чегинде тыюу салып, керек болсо жазалап жумуштан айдабыш керек. Интернетти кыргыз тилинде пайдалануу иши жолу коюлган эмес. Мына эме мыйзам ошону талап кылат. Бир мисал, быйыл биздин демилгебиз менен министрлер кабинети атайын токтом кабыл алды январда. Ал токтомго ылайык бардык министрликтердин, ведомстволордун, бардык окуу жайлардын интернет баракчалары кыргыз жана орус тилинде түзүлсүн деген талап бар да. Анда кандай кылып атат? Дагы эле баягы эски адатыбыз да. Бир министрликте шапкасын кыргызча жазып койгон. Дагы ичиндеги эмелердин бардыгы баягы услуга, балекет-салекеттердин бардыгы орусча. Эмне мындай кылып атасыңар? Десек эми акырын-акырын өтөбүз. Жок, сен акырын-акырын өтпөйсүң, сен бүгүн өтөсүң. Себеби токтом сенен талап кылып атат. Бүгүн өтпөсөң, эртең сени жумуштан кетирүү маселени көтөрөбүз. Мына көрдүңүзбү? Кайдыгерлик болуп атат да, туура айтып атасыз. Эми ошол кыргызча магистратуранын болобу, берки бакалаврдык эме болобу, осы кандидат илим докторлору болобу, ошонун өзүн түзүп. Мына элементарный Википедия. Биздин баягы оонабастыгыбыз. Тажиктер 120 000 макала түзүп коюшуптур. А биздики 80 000. Биз эмне акылы жок элбизби? Же бир жерибиз кемби? Орустар 2 миллион макала киргизишкен Википедияга. Ошону азыр Эдил Жолдубаев Байсалов биздин алдыбызга, менин алдыма абдан катуу маселе коюп атат да. Быйыл 150 000 чыгарабыз деп. Эгер керек болсо 500 000 чыгарсак болот. Биз жапа-тармак кириштирип, ошондон кийин сиз баягы магистратурага керектүү болгон, диплом керектүү болгон макалаларды ал жерден тартып чыгара аласыз. Дагы бир маселе, тил корпусун түзбөппүз биз, кыргыз тил корпусун. Англис тилинде 6 миллион. А бизде канча? 2,5 миң эле түзүппүз болгонуч. А тилибиз мына өзүбүздүн тилибиздин байлыгы. Эми баягы Салижан Жигитов деген бир гениалдуу агабыз болгон. Азыр эми марамат кылып калып калды, ошо бир кезекте бир айтты эле. Ай, кыргызга орусча айтпасаң ишенбейт депчи. Ошондой абалга келип калганбыз да. Ошон үчүн илим жагында болобу, айрыкча биз мына улуттук аттестациялык комиссияга абдан катуу кайрылып атабыз. Илимдер академиясынын башчыларына чыгып атабыз.
Ушунун баардыгын кыргыз тилинин базасын түзүп, айрыкча тил корпусун түзүп, андан кийин ошо жасалма интеллект, кыргыз тилинде сүйлөй турган кылып колго эмне үчүн бизде болбойт? Мына мен келгенден бери азыр жалпы программа бар, мамлекет тилди өнүктүрүү боюнча өкмөттүн программасы бар. Ошондо жасалма интеллект деген пункт бар. Биз азыр үндү текстке айландыруу, текстти үнгө айландыруу кыргызча, семантикалык анализдердин баардыгын жасап бүттүк. Буюрса мына сентябрда презентация кылабыз. Биз сөз кылдык мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин мамлекеттик тилдин алдындагы милдети тууралуу. Ал эми жөнөкөй биздин жарандар жашоо турмуштагы таза, нукура, так кыргыз тилинин колдонулушу, жаштардын арасында сүймөнчүккө ээ болушу, популярдуу болушу үчүн дагы кандай кадамдар керек деп ойлойсуз? Биринчи кезекте массалык маалымат каражаттары ушундай бир керектүү деңгээлде талап кылышыбыз керек. 60% деп койдук, мамлекет тилде болсун деп. Бул эми арга кеткендеги баягы чарада. Эгерде биздин өз патриоттуулугубуз, арнамыз ойгонуп, тилибиздин келечегинен үмүт кыла турган болсок, анда ар бир адам, ар бир жаран, улуу болобу, кичүү болобу, кыргыз тилин барктап, кадырлап сыйлап алышыбыз керек. Ырыс айланайын, мынтип мен шакылдап азыр интервью берип атам, жазып атам, макала жазып атам, анан үйгө барып алып небере мен орусча сүйлөшүп атам да. Ошондой нерсе, же болбосо англисче сүйлөшүп атам. Ошондой нерсе ушул улутубузду кордогондук, тилибизди кордогондук катары мына жүрөгүбүзгө батырып алсак, бул эми улуттук идеологиянын, мамлекеттик катчыбыздын милдети да биринчи кезекте. Баарыбыздын албетте. Демек, бул жерде мыйзамдын негизинде бир чети мажбурлоо десек дагы болот, экинчи четинен бул демократиялык жол менен сүйүү, чын дилден берилүү аркылуу дагы салым кошо алат экенбиз ар бирибиз. Анан мамлекет шарт түзүш керек, албетте шарт түзүш керек. Баягы сиз бир суроо бердиңиз, мен ага жооп бербей калыпмын. Миллиондогон акчалар бөлүнүп келген. Анан кийин баягы тилтеген китептерди жазып эле, анан марекелерди өткөрүп, тойлорду өткөрүп, мынакей тил кербейин деп барып, тамак жеп, бири-бирибизге медалдарды тагып, ардак грамоталарды тагып. Мен келгенден бери бир мареке өтүлгөн жок. Биз баягы күнүмдүк иштерди гана жасап атабыз. Эми ушул жерден да бир суроомо жооп алгым келип турат. Мына ушунча жыл өттү, бирок кыргыз тилибиздин абалы дагы эле ошол боюнча, төмөн боюнча деп атпайсызбы? Мындай так болбосо дагы сиздин баягы жетекчи катары, илим жолундагы жаран катары айтыңызчы, деги эле эң негизги катачылык же кемчиликтерибиз эмне болду мына ушул деңгээлге жетишибизде? Баракелде. Эң негизги катачылыгыбыз биз кыргыз тилин окутуунун усулдугун дагы эле жолго кое элек экенбиз. Мен таң калдым. Мисалы үчүн физик, математика катары мен айтам, физика, математика боюнча дүйнөлүк деңгээлде биздин стандартыбыз бар. Физиканы окутуу, математиканы окутуу боюнча. Кыргыз тилин программасын стандартын эмгиче унификация кылбаппыз. Акыркы 15 жылда 13 министр болуптур, билим берүү министри. 13-тün 11-и тилчилер болуптур, министрлер. Тилчилер же адабиятчылар. Экөө эле физик болуштур, мен 2007-жылы. Анан Мамбет Акунов, ал энем 3 ай иштеди министр болупчу. Улан Мамбет Акунов деген. Калганда бүт эле тилчилер болуштур, адабиятчылар болуштур. Эмдигиче унификацияланган стандарттын жоктугуна таң калам да. Кыргыз мамлекеттик университетинде, улуттук университетинде өзүнчө, Бишкек гуманитардык университетинде өзүнчө, Ош мамлекеттик университетинде өзүнчө, Арабаев университетинде өзүнчө, ушулардын баарын башын бириктирүү аракетин баштадык азыр. Ар бир университетте мамлекеттик тил боюнча проректорлор бар. Алар иш кылат. Ошолордун эки форумун өткөрдүм мен. Бишкек гуманитардык университетинин базасында, анан Арабаевде. Эми азыр Ош университетинен суранып атабыз. Негизги биздин жетишпеген жагыбыз бала бакчадан баштап университеттерге чейин стандарттуу, бирдиктүү, орток адабий тилибизди түзүп алуу, ушул бул эми өтө түйшүктүү иш да. Мен дагы бир фактыны көрүп таң калдым. Бизде филология илимдеринин кандидаттары, филология илимдеринин докторлору толтура, биринчи орунда. 5000 канча кандидат наук бар дейт, анын 80%ы ушу гуманитардык эмеде да, тилчилер, тарыхчылар, педагогдор, андай мындай, физиктер аз эле. Илимдин докторуна мына биз 15-16 эле киши калыппыз. Эми мен таң калганым, ошол филология илимдеринин кандидаттар докторунун 80% адабиятчылар экен. Баягы образдар боюнча бул эми абдан сонун неме бизге керек. Нактан нукура тилден илимдин кандидаты доктору болгон өтө аз экен.
Себеби бул абдан татаал түйшүктүү нерсе да булчу. Ошол лингвистика деген бул фундаменталдык илим. Физика, математика дегенде элечи. Ал боюнча менимче бир нормалдуу лингвисттер чыгарган дагы университетибиз жок да. Менин баягы азыркы алдыңкы деңгээлдеги адистерди айтпай эле коеюн. Аны ушу мектептен баштап жогорку окуу жайларына чейин ушул жолду колго кое турган албетте билим берүү министрлиги. Менимче азыр жаңы келген министрибиз мен абдан жакшы тааныйм, чогуу иштегенбиз, анда чогуу депутат болгонбуз. Өзү окумуштуу саясий илимдердин доктору болуш керек. Азыр колго алып абдан катуу ишке киришпесе, анда биздин мамлекеттик тил жөнүндө мыйзамыбыз да иштей албай калат. Тилге кылган аракетибиз дагы натыйжасыз болуп калышы мүмкүн. Биринчи кезекте билим берүү системасын жолго коюш керек. Эми мамлекеттик тилди өнүктүрүү иш аракеттерине бөлүнгөн каражат тууралуу дагы кеп калалы. Жалпы эле кандай каражат жумшалып келген? Азыр эми жаңы мыйзамдын ишке кириши менен сумма өзгөрүшү мүмкүнбү? Сумма өзгөрсө жакшы болот эле. Бул жерде дагы абдан чоң маселе бар да. Мисалы үчүн мына сиз айтып атпайсызбы? Ушу акча менен эле тил комиссиясын көбөйүп койгон депчи. Жок. Кайда? Менин колумда болгону 18 киши дейт. Андан берки терминком, энциклопедия, кыргыз тест, анан окутуу борборлору кошкондо бир 63 киши экен. Бирок алар өздөрүнчө. Ошол 18 киши менен мен эмне иш кыла алам Кыргызстан боюнча? Эмне иш кыла алам? Бизге айлыгыбызга акча берет, маянабызга акча берилет. Баягы мамлекеттик кызматчы болгондон кийин ошол бардык министрликтерге тиешелүү болгон тариф менен төлөп берет. Андан башка бир тиен акча бербейт бизге. Мисалы үчүн мен кече Чалкалга өзүмдүн акчам менен барып келдим, командировкага. Бул жерде каржылоонун башка принцибин киргизишкен экен. 5 жылдык кыргыз тилди өнүктүрүү программасы бар. Бул жерде бир эле биздин госкомиссиябыз бир нече министрликтер дагы кирип аткаруучулар болуп эсептелишет да. Ошол менен 3-чү жылы болуп атат. 5 жылга 370 миллион сом акча бөлүнгөн экен. Бул абдан чоң сумма 5 жылга. Бирок Казакстанда бул сумманы бир айга эле бөлүшөт алар. Бизге 5 жылга бөлүнгөн акчанычы. Вот ушул жагынан мына мыйзам кабыл алганга чейин тилибизди тишибизге катып отурдук. Эми президентке айтабыз. Анткени ар кандай ошол эле жасалма интеллект, ошол эле электрондук энциклопедия, ошол эле кыргыз тил корпусун түзүү, андан кийин мультик, анимациялык фильмдер тартуу маселеси. Ошол программада бар, болгону 8 миллион сом акча бөлүнүптүр. Бир сериалды тартыш үчүн кеминде 20 миллион сом акча кетет. Былтыр Козулар дегенди тарттырдым, аякка бияка жүгүрүп жүрүп. Карыз болуп отурабыз. Анан ошо жаккалашып жүрүп, азыр 23 миллион сом бөлдүрдүк мына жылга. Азыр УТРК менен ЛТР тарта баштады. Эми тарткан абдан түйшүктүү, кымбат, бирок колубуздан келет. Анан башка элдердин мультфильмдерин, анимациялык фильмдерди которгонго көңүл буруп атабыз. Бул жерде идеологиялык маселе бар. Анысына карабай алышты да колго алып атабыз. Иши кылса каражатты бөлүү мына бул мыйзамда көрсөтүлгөн. Будан кийин дагы, мындан сырткары дагы 18 январда быйыл Жогорку кеңеште бизди атайын карап, Жогорку кеңеш токтом кабыл алган. Ошондо тиешелүү каржы маселесин бөлүү деп турат. Ошо каржы маселеси болмоюнча албетте бул ишти алдыга жылдыруу мүмкүн эмес.